Салам, сиздер менен Мерим Осмонова, SMM PR адиси жана Окно онлайн басылмасынын негиздөөчүсү. Бүгүн мен сизге storytelling эмне экендигин жана аны менен өз продукцияңызды кантип сатуу керектигин айтып берем. Бала кезибизден жомокторду, ойдон чыгарылган окуяларды же үрөй учурган окуяларды угууну жакшы көрөбүз. Мисалы, мен өзүмдөн кийинки сиңдилеримди жана инелеримди чогултуп алып, аларга ойдон чыгарылган коркунучтуу окуяларымды айтып берчүмүн. Илгери өткөн заманда кара бир шарда деген сыяктуу. Бул албетте аларга аябай кызык болчу. 1001 түндөгү Шахерезаданын эң мыкты класстагы жомокчу деп атасак болот. Анткени ойдон чыгарылган жомокторду, окуяларды айтып өмүрүн сактап калган да. Мисалы, мага кыйын кыргыз тарыхчыларынын бири жомок айтууну билген адам дүйнөнү башкарат деп айткан. Биздин жана дүйнөлүк саясатчылардын көпчүлүгүн мисалында ушуну байкасаңыз болот. Бирок бүгүн саясат тууралуу сүйлөшпөй эле коелук. Storytelling деген сөз story баян, тарых жана telling айтып берүү деген эки сөздөн куралган. Башкача айтканда, кандайдыр бир окуяны кадимкидей эле баяндоо, бирок социалдык тармактар аркылуу жаңы формада берүү. Storytelling көптөгөн компаниялар, белгилүү инсандар жана ишкерлер тарабынан аудиторияны топтоо, эмоцияны ойготуу же товарларды сатуу үчүн колдонулат. Баяндооңузду сиз айтып бере жаткан тармактагы жеке тажрыйбаңызды айтып берүү менен баштаңыз. Бул аудиториянын көңүлүн алууга жана ишенимине кирүүгө жардам берет. Анткени бул сиздин аудиторияңыз көрбөгөн башка бирөөнүн эмес, сиздин жеке тажрыйбаңыз. Көйгөйлөр жаралганда эмне кылдыңыз эле? Кандай иш аракеттерди жасагансыз? Жана ошол аркылуу баа жеткис тажрыйбаны кантип топтогонуңузду айтып бериңиз. Ушул кадамдарды жасоо менен кандай пайда алганыңызды көрсөтүү менен окуяңызды аяктаңыз. Эң аягында кандайдыр бир чакырыктарды кошуп койсоңуз болот. Мисалы, лайк басыңыз, бул окуя сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз деген сыяктуу же бонус катары өз катталуучуларыңарга китеп жана башка ушундай сыяктуу белек кылсаңыз болот. Бул скриншоттон кыска storytellingдин кандай болушу мүмкүн экендигин көрсөңүз болот. Сиздин идеяңыз толугу менен адамдарга жетиши үчүн кенен, толук кандуу тексттерди жазууну сунуштайт элем. Бул жерде сиз өзүңүз жөнүндө, продукцияңыз жөнүндө көбүрөөк маалымат бере аласыз жана акыркы пайда пунктуна кардарларыңыздын отуттарын кошуп койсоңуз да болот. Жакшы storytellingдин бир нече мисалдарын көрө кеткиле. Бул посттор социалдык тармактарда көптөгөн лайк жана комментарий чогулткан. Бул посттон кийин Евгений Бодиловский социалдык тармактарда популярдуу болуп, сайтына фрилансердин чоң базасын топтоду. Данияр Эмил ишкердикке баарын үйрөтөт. Социалдык тармактарга storytelling постторун жазган сайын курсуна жазылган адамдардын саны көбөйөт. Асель Сыдыкова жумушунан кетип, ушундай storytelling жазган. Клиенттери азыр деле дайыма ашып ташыйт. Баса, посттордун аягында ишкерлер подписчиктерине белек берерин байкадыңарбы? Видеонун аягында мен жеке сунуштарымды айткым келет. Баарына түшүнүктүү, так тилде жазып, ашыкчасын алып салыңыз. Кереги жок сөздөрдү көп учурда вада деп коюшат. Жазган текстти бир нече жолу кайталап окуп, жакын адамыңызга текшертип алыңыз. Алар сиздин текст жөнүндө ачык сын пикирин билдиришсин. Сиздин текстке туура келген сүрөттү, видеону тандаңыз. Интернеттен жүктөлгөн сүрөттөр эмес, сиздин жеке архивиңизден алынган сүрөттөр болсо сонун болот. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болду деп ишенем. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыз.